Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Силерде ушул каналымдан жолукканга кубанычтамын абдан. Бүгүн мен атайын чыгарылыш кылам. Бул деген Кыргыз аскер тактикалык оюндар федерациясы жөнүндө кичине айтып бергим келет. Анткени бул абдан маанилүү биздин Кыргызстан үчүн уюм. Сиздер билесиздер, негизи Кыргызстанда ушул аскер күчү бүгүнкү күнү жанданып жатат. 30 жылдан бери ушундай боло элек. Албетте бүгүнкү биздин бийликтегилерге ыраазычылык. Биринчиден, экинчиден заман көрсөтүп атат, эгерде Айбалта курч болбосо, Айбалта колдо болбосо, тилекке каршы тынчтык деле болбойт экен. Ар кандай мына деструктивдүү күчтөр өлкөгө кол салгысы келет экен. Аны биз билдикпи, билген жокпузбу? 2012 жылдан бери Кыргызстанда акырдан страйкбол же болбосо англисчеси airsoft деген кыймыл пайда боло баштаган. Ошондо мен деген 2014 жылы биринчи кошулгам. Эң биринчи мени ошо страйкболго алып келген Максат Коншалиев деген бала болгон. Биз менен иштеген, бүгүнкү күнү ал аябай сонун ишкер. Анын иши ийгиликтүү жүрүп атат. Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчун, Кыргызстан гана эмес, Өзбекстан, башка жерлерге барып бүт булуң бурчун тартып 3D съемка кылып, азыр туристтерди тосуп атат чет элден. Ал өлкө үчүн мисалы үчүн абдан көп нерсе кылды. Ошол бүт Кыргызстандын кызыктуу жерлерин сүрөткө тартып, Google'га чыгарып, камера каналдарга чыгарып, чет элдик туристтерди аябай кызыктырууда да. Ошондо ал мага айтты эле ушундай страйкболго жүргүлө деп. Мен барбай койгом. Андан 2 жылдан кийин кызыктым дагы, бардым да, барып туруп биринчи ошол Акчий заводунан мындай бир завод бар экен. Боом капчыгайындагы гипс чыгарган завод иштебейт экен көптөн бери. Анан ошол жерден оюнга катыштык. Оюн аябай кызыктуу болду. Жана ошондон кийин страйкболго мен абдан мындай катуу берилип калдым. Страйкболго берилип аябай мага жакты. Жабдыктар ошондо сейрек кездешчү өлкөдө, көбүнчө жабдыктар чет элде чыгат, Кыргызстанда эчтекеси чыкпайт. Орусияда да жок болчу ал кезде, көбүнчө мындай аз-аздан болчу. Көбүнчө ушул Америка Кошмо Штаттарынын сайттарынан кирип, Польша, Евро биримдиктин сайттарына кирип, ошол жерден анан таап, ушул бизге керектүү нерселерди. Биз деген акырындан ушул страйкболчулар жабдыкты сатып ала баштаганбыз. Жана Ганси базасы Кыргызстандан кетип, Атамбаев келишимди бузуп, ошондо баягы ошол Гансиден калган жабдыктар акырындап базарларга түшө баштаган. Ошол базарлардан ошол жабдыктарды сатып алып, биз деген страйкбол ойноп баштаганбыз. Анан страйкбол негизи ошол абдан бизге кызыктуу нерсе болду. Бир нече жылдан бери ошол страйкбол өнүгүп келаткан Кыргызстанда. Жапайы оюндардан мурунку баягы оюнчук ойноп каганаттанбаган балдардай болуп, баягы атайын страйкболдук тапанчалар менен атуулар башталды эле оюндар. Мурунку Советтер Союзундагы Зорницага окшош. Анан кийин ушул жакшы мындай жабдыктар келип, анык мындай согуш куралдарга окшогон куралдар келип, страйкболго атайын жасалган. Анан бул оюндун деңгээли өсө баштады кескин. Ушул мен өзүм баягы командага снайпер болуп келгем. Снайпер болуп келгенде Америкадан ошол атайын страйкболдук мындай мылтыкты сатып алган болчумун. Ал мылтык менен ошол чычырканактын арасынан жөрмөлөп, мындай жыландай сойлоп, диверсияларды кылып, мындай кол салып снайпер болгондо аябай үйрөнгөм. Бир нече жыл ошол снайпер мылтыгы менен ойноп келдим. Браво 6 деген команда менен биргелешип. Анан албетте ар бир мындай базар күндөрү, бир айда 1-2 жолу, мурун кээде бир айда 4 жолу, канча базар күн болсо ошончо жолу барып, анан аябай мындай кызыкканбыз, ойногонбуз. Бул оюндан адреналин алганбыз. Адреналин алып офисте кечке иштей берсең, баягы кечиресиздер, көчүп мындай катып, анан баягы төбөнүкүндөй бел өсүп, анан ушундай дал өсүп, май жыйналып, баягы семиз болуп, ден соолук начар болуп калган күндөрү ошол страйкболго барганда, ушул майды силкилдетип, ар кайсы жерлерден, полигондордон чуркап, токойдон болобу, тоодон болобу, ушинтип ойногондон кийин анан бүт ушул дене калыбына келе баштачу да.
Анан албетте адреналин урганда мындай жашоого кызыкчылык пайда болуп баштачу. Анткени эгерде мындай офисте кечке иштей берсең, күнүмдүк турмушуң мындай кандайдыр бир силкинүү болбосо, албетте мындай кадимкидей эле адамдын, эркектин мындай денеси өзүн өзү буза баштайт экен. Анткени биз деген согушчул калкпыз, бир нече кылымдан бери согушта дайыма жашообуз өтчү. Ал нерселер генибизге түшүп калгандан кийин, эгерде ошол өзүңдүн денеңди ушундай экстремалдуу кандайдыр оюндарга иштетпесең, ушул нерсе жөн эле тынч жүрө берсең, баягы спорт кылбай эч кандай, ичиңдеги мындай кан кайнап, өзүңдүн денеңди буза баштайт экен. Семиз боло баштайсың, кандайдыр бир жашоого кызыкчылык жок боло баштайт да. Ошон үчүн ушу страйкбол сыяктуу оюндар, спорт, көкбөрү жана башка ушундай мындай бруталдуу, экстремалдуу, каныңды кайнатчу, бир сыйра ысытчу, бир сыйра коркутуп, үркүтүп, бир сыйра ушундай жеңүү ырахатын берүүчү ушундай спорттор керек экен. Ошону түшүнүп, анан ошого кызыктым. Ушу страйкболго келгендердин баары ошентип кызыгышты да. Анан ошол кыймылды түздүк. Командалар мурун 12 эле, биринчи 2 команда болчу, анан 5 команда, анан 10 команда, 12 командага чейин жетип, акырындап жылдан өсүп атты да страйкболчулар. Кыргызстанда бир кездерде эң ашып кетсе ушул 50 киши табылар эле страйкбол ойногон. Бүгүнкү күнү саны 1000ге жетип баратат. 500дөн ашты да, муну түз айтсам болот. Анан акыркы жылдары ушул страйкболду баягы кандайдыр бир мурун милиция деле токтотуп алып, мылтыктарды көрүп, бул эмне мылтык деп, бул страйкбол мылтык, пластик шарик менен атат десе ишенбей, экспертиза жаздырып, гомго алып барып, аяктан объяснительный жазасың, анан экспертизага алып калат сенин куралыңды. Анан 1-2 күндөн кийин экспертке барасың, эксперт карайт, атып көрөт, анан заключение жазат, анан ошол заключение кайра мылтыгыңды аласың. Ушинтип кыйналып эле жүрдүк. Анан баягы милиция токтоткондо бир кездерде аябай күлкүнүчтүү ситуациялар болгон. Багажникти ачсаң, анын ичинде толтура ушундай мылтыктар да. Анан милиция коркуп, чочуп, сразу тапанчасын көтөрүп алып мээлеп, сен эмне кылганың, бул эмне деп ушундай ар кандай ситуацияларга түшүп аттык да. Анан түшүндүк, бул мыйзамдаштырыш керек. Биринчиден баягы мамлекеттик каттоодон өтүп, атайын бир уюм болуш керек. Ал бүт нерсеге, страйкболго байланыштуу нерселерге жооп бериш керек, страйкболду өнүктүргөнгө жооп бериш керек деп түшүнүү пайда болуп, анан ошол сүйлөшүп, ич-чара ойлонуп жүрүп, биринчи БСС страйкбол деген уюмду түзгөнбүз, страйкболчулар. Анан ошол БСС страйкбол кичине иши жүрбөй калып, анан кийин ошол 4-5 жыл мурда федерация түзүлдү да. Ошол федерация түзүлгөндө аны оюндар ооздуктала баштады, оюндардын өзүнүн тартиби пайда болду, кандайдыр бир жалпы эрежелерге макулдашылды. Анан эң биринчи оюндарды аябай мындай Кыргызстан көрүнүктүү ишкерликте көрүнүктүү балдар колдоп, чоң компаниялар колдоп, жана ошол страйкболчулардын арасында көп эле мындай компаниялардын өкүлдөрү катышат. Алардын колдоосу менен чоң оюндар өткөрүлө баштады. Чоң оюндар өткөрүп, биринчи Казакстанга барып келдик. Казакстанда страйкболчулардын саны 3,5 миңге чейин экен да, ошол 4 жыл мурда. 3,5 миңге чейин, анан алар бир ойногондо 1,5 миң, 500, 900 киши болуп ойношот экен. Казакстан чоң болгондуктан ар кайсы мындай областтарында ар кандай топтор, ар кандай ушундай уюмдар бар экен. Анан ошолор иштеп баштаганда биз аларга конокко барып келдик. Ошондо эң кызыктуусу, чек араны ачканда, чек арачылар бизди токтотсо, мылтыгы, багажниктерибизди ачса, биз атайын баягы КНБга алдын ала кат жазып, биздин ошо страйкболчубуз, коркпогула, биз деген ошо өтөбүз, бизди мындай өткөргүлө, кыйынчылык кылбагыла деп суранганбыз да. Анан КНБ кат жөнөтүп, уруксат беребиз дегенден кийин гана барганга бардык да. Барганда туура документтердин баары туура болгондо кызыктуу болду, бирок баягы чек арада баары бир чек арачылар жана чек араны өткөндөр аябай таң калышты да. Бир 100 киши Кыргызстандан өтүп атат, ар биринин колунда мылтык, ар бир колунда чоң рюкзак, аскерий рюкзак. Аябай эле кыйын көрүндү да бул нерсе. Ушундай бир сборлорду өткөрүп, Казакстандагы оюндарга катышып, өзүбүздө да ушундай ачылыш, жабылыштарды уюштура баштадык. Анан абдан мындай сонун
натыйжа боло баштады. Спонсорлорду да алып, баягы оюндардын өзүнүн деңгээли да өсүп, анан ошол аскерий генштабка каттар жаза баштадык. Каттар жазып, биринчи ушул генштабтан биздин акырындан жардам бере башташты. Бронетехника беришти. Бронетехника берип туруп, анан ошо бронетехника менен 4 жылдан бери ушундай оюндар уюшула баштады да. Федерация түзүлдү. Федерациянын сайты ушул. Эң өкүнүчтүүсү, федерацияда бизде страйк болду. Эң көп мындай активдүү оюнга, эс алууга, мындай катышканга көп мындай шаардык балдар катышат экен. Андан сырткары ошол негизи башка улуттагы балдар көп катышат да. Бул нерсе бир аз өкүндүрдү. Анткени баягы Кыргызстанда армияда жалаң кыргыз балдар кызмат өтөшөт. Страйк болгого катышкан кыргыз балдар абдан аз экен да. Ушуну кичине туура эмес го деп, балким кыргызча маалымат жетпей атат го деп, ошол жакында вице-президент жыйналып, федерацияны сүйлөшүп, макулдаштык, ушундай кыргызчада контент жазыш керек экен депчи. Анткени кыргыз тилдеги балдарга бул маалымат жетиш керек. Кыргыз тилдеги балдар страйк болгого келип катыш керек деген ушундай чечим чыгардык да. Эгерде силер жакында бүт материалдарды англисче, кыргызчага которобуз, биринчиден кыргызчага которобуз, ошон үчүн кыргызча контентти көбүрөөк кылабыз, маалыматты кылабыз. Мен да ушул каналдан жасап турам. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде мындай туура көрсөңөр, чыгымдарды, страйк болду деген кымбат оюн, бирок туура көрүп туруп, туура мындай бөлүштүрсө, келген кирешелерди үй бүлө мүмкүн. Страйк болгода катышканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошон үчүн айтарым, ошо кыргызча контент көбөйө берет эми мындан ары. Силер болсо, кыргыз тилдеги балдар, кыздар ушул видеону көрсөңөр, страйк болгого кызыктыла. Ушул азырынча орусча окуй алсаңар, бул сайтка киргиле дагы, FMTGKG'ге. Бүт сүрөттөрдү көрүп, кандай, эмне, качан суроолорду берсеңер болот комментарийлерге ушундай видеолорума. Мен силерге жооп берип турам кыргызча, баарын, бүт контентти, бүт орусча болгон материалдарды которуп берем. Ошол федерация ушинтип башталды. Федерациянын сайты ушул жылы жасалды. Федерация ушинтип уюштуруп атат оюндарды. Мисалы үчүн, чоң оюндарды уюштуруп, аяктан бронетехника колдонуп, Бишкектен мындай таймаштарды өткөрүп, федерациянын мүчөлөрү тез CQB деп коет, жакын кичинекей бөлмөдө кыска аралыкта тез мындай салгылашууга машыгуу да. Ошол көп командалар аябай кызыгат, ошого катышат. Мисалы үчүн ушул жакында өтүп кетти ушундай таймаш, ал таймаш Скорпиондун спецназдын чыныгы спецназдын өкүлдөрүнүн катышуусу менен болуп өттү. Ал спецназ биринчи орун алды, анткени алар деген адистер да. Страйкбалисттерден дагы командалар, күчтүү командалар бар экен, алар ошол катышып атты. Көбүнчө ушул Кыргызстанда кышында мындай жабык турнирлер көп. Ачык турнирлер болсо, ошол полигондордо, Бишкектин тегерегинде өтүп турат. Токмокто жана башка жерлерде. Ушул 2002 жылы, мисалы, акыркы жылдарды жабылууда Скорпион өзү катышкан, биздин спецназ, алардын техникасы катышкан. Ошол негизи Dongfeng машинелери, БТРлер катышып туруп, аябай жакшы мындай оюн өткөн да, жакшы деңгээлде. Мисалы үчүн, бул биздин федерациябыз кирсеңер сүрөттөр көп болот, ошол сүрөттөрдү карап чыксаңар болот. Бул жерде баягы армиянын дагы патриоттук сезимдерди тарбиялоочу ар кандай иш-чаралар жүргүзүлөт жана армиянын биргеликте. Жана ошол жалпы страйкбалисттер энтузиасттары жолугушат да. Мисалы үчүн, страйкбалисттер, эгерде мындай кыскасынан айтып келсе, федерациянын мүчөлөрү баягы 20-жылы бийлик алмашып кетип, бир түндө баягы кичине элдин дружиналар, кошундар уюшулуп Бишкекте кайтарганда, страйкбалисттер да кайтарганда рациялар менен, машиналар менен, ушул согуштук аскердик өзүнүн даярдыгы менен, албетте аябай оперативдүү түрдө ГБРлерди түзүп, машиналар менен тез ошол кайерде туура эмес көрүнүштөр пайда болуп атканда, ошол жерге бара калып, аяк жерин карай коюп, ушинтип тартип сактоого жардам беришкен да. Мен алардын да арасында мен да жүрдүм. Ошол кезде баягы сүрөттөр чыгарбадык, анткени
мындай коопсуздук болуш үчүн деп элди дүрбөлөңгө салбайлы деп. Анан ошол жерден дагы мисалы үчүн Тажикстан менен Кыргызстандын өз арасында мындай какалышуулар болгондо дагы страйкбалисттер ошол страйкболдун колдонгон жабдыктарынын көбү реплика да. Бул деген согушка жарабайт. Бирок кээ бир жабдыктар, кээ бир страйкбалисттерде согушка мындай аскерий нерселерге жарайт да. Ошон үчүн ушул жерге жыйнагандар да болду. Рацияларын, техникасын, атайын жабдыктарын жибергендер да болду. Жана ошо федерациянын спонсорлору акча жыйнап, биздин армияга, спецназга жардам бергенге үлгүрдү да. Ошондой жана көп ушул патриоттук жаштарга атайын кружокторго үйрөтүүлөрдү өткөрөт федерация, социалдык долбоорлорду да ишке ашырат федерация. Ошону менен Олег да, ошону менен эл аралык дагы турнирлерди өткөрөт. Бизде ошо федерациянын ишине Казакстандан да катышкан көп катышат. Бизди казактардын оюндарына катышабыз, казактар келип биздин оюндарга катышат. Өзбекстандан да балдар келип жатышат. Кээ бир учурда бул Түштүк Кореянын өкүлдөрү да келип ойноп кетип атышат бизде страйкбол. Анан ошо акырындан ар кайсы өлкөлөрдөн өкүлдөрүн жыйнап, эл аралык мындай кандайдыр бир турнирлерди өткөргөнгө да пландар бар. Анан бизде бронетехника колдонгондон кийинки оюндарда авиацияны колдонгонго ушундай пландар бар бизде, колдонолу деп ойлонуп жатабыз да. Негизи ошо страйкбол эмнеге керек да? Бул деген балдар силер эмне согушка даярданып жатасыңарбы деп сурасаңар туура эмес да. Бул эң биринчи разгрузка, эң биринчи офистик жумуштан кичине эс алуу, эң биринчи маселе. Ал эми бул нерсе деген эмнеге алып келет? Сен дисциплинированный болосуң, рация менен сүйлөшкөндү билесиң, координация дегенди билесиң. Эгерде эртеңки күнү начар заман келип калса, үй бүлөңдү коргогонго жетишесиң да. Мамлекетиңди, үй бүлөңдү коргогонго жетишесиң. Бирок страйкболдун билими менен аскердикке барса болбойт. Анткени страйкбалисттер кичинекей кыска дистанцияда согушат. Ал эми ачык согушта дистанциялардын аралыгы орточо алганда 600 метр, 1000 метр. Страйкбалисттердин мылтыгы 100 метрге чейин аталат жакшы, бирок 600 метрге аталбайт. Анан бүгүнкү согушта, заманбап согушта көбүнчө дрондор колдоно баштады. Алыска атуучу снайперлик винтовкалар, артиллерия, ошонун авиациянын кээ бир түрлөрү. Ошондуктан страйкбалист болуп туруп так эле армияга барып согуш аскердик мындай кызмат өтө албайсың. Страйкбалист деген атайын ошол үйрөтүүдөн өтүш керек. Үйрөтүүнү өтүп гана анан согушка катыша алат. Бирок ошентсе дагы страйкбалист жөнөкөй жаранга караганда, призывникке караганда мындай жөндөмдүүрөөк болот. Анткени көп нерседен өткөн, тренировкадан кыска дистанцияга да болсо дагы баягы адреналин уруп турбайт. Анык согуш башталганда мындай жаш баланыкы, аны аскер мындай тажрыйбасы топтолгуча адреналин урат да. Адреналин урганда сасыйсың. Очки кийсең, мисалы үчүн баллистикалык очки, ошол осколкалар көзгө тийбесин деген очкиң бүт баягы тердеп калат да, эчтеке көрө албай каласың. Анан жүрөгүң лакылдайт, согот да кадимки деген. Титрейсиң, титрегенде дагы кээ бир учурунда эс учуң жоготуп коесуң, эмне кыларыңды билбей каласың, ушундай мандыраш кармап мындай титиреп. Ошол нерсени страйкбалисттер жеңил өтөт да. Анткени страйкбалисттер ошо эң биринчи адреналинден мындай рахат алып, акырында адреналинге көнүп калат, анан мындай кичине профессионалдуураак иштеп калат да. Экинчиден, бул деген ден соолукта негизи страйкбалисттер карасак мындай страйкбол күндө ойногон балдардын ден соолугу калган балдардын ден соолугуна караганда жакшыраак да, чыныраак болот. Ошон үчүн бул деген абдан керектүү нерсе. Анткени 7 килограмм винтовканы көтөрүп алып, үстүңө дагы разгруз, прогруз 20 килограмм көтөрүп алып, ушул 30 килограмм тегерегиндеги жүк менен ары бери чуркасаң тоодо кийиктей болуп, анан мындай имараттарга кирип, чуркап, атып, качып ушинткенде баягы бүт ичиндеги жин шайтандарың чыгат да. Анан аябай мындай жакшы спорттук мындай машыгуу аласың, спорттук разгрузка аласың да. Бул деген абдан жакшы нерсе. Ошон үчүн страйкболго ушул эле себептер менен катыш керек. Кийинки оюндарга авиацияга жетсек сонун болот. Ушул авиацияга жетүү тилегинде, аракетинде иштеп жатабыз. Буюрса ошо кызыктуу болот деп ойлойм. Биздин азыркы бүгүнкү күндө негизи федерацияны башкарып келаткан балдар ушул.
арасында мен да жүрөм, баягы чет элдик өнөктөштөр менен байланыш түзгөнгө аракет кылып, баарыбыз ушинтип акырындап иш алып барып жатабыз. Ошон үчүн бул видеону көрсөңүздөр, страйкболго кызыксаңыздар, ошол адреналин кичине ойнотоюн, мындай кандайдыр бир жакшы өзүм ден соолукта болоюн деп келгиле, албетте бул сайтка киргиле, окугула. Эгерде мисалы үчүн мурунтан бери ушул канчанчы жылдан бери 10 жылдан ашык иштеп жаткан Airsoft KG деген сайтка кирсеңер болот. Ал сайтта форум. Ал форумдан кандай оюндар мурун өткөн, кандай командалар болгон, командалардын тарыхын, мурунку сүрөттөрү, мурунку видеолорун бүт ушул нерсени көрсөңөр болот. Мурунку баягы чоң оюндардын сүрөттөмөсүн жана башкасын да, эрежелерди. Албетте, эгерде страйкбол ойнойм десеңер, эң биринчи эрежелерди окушуңар керек. Ар бир эрежени жаттап алышыңар керек. Анткени бул эрежесиз оюн болбой калат да. Контакттары эми ушул, телефондор ушул. Баягы сайтка кирип эле контакт деп кирсеңиздер, толук маалыматты көрөсүздөр. Дагы кошумча ушул видеонун биринчи өнөктөшү федерация болгондуктан, экинчи өнөктөшү бул деген менин жеке ишканам, Шаршеев жана өнөктөштөр деген компаниясы ишкана. Бизнес план керек болсо, ошол сүрөттөмөдө бар, сүрөттөмөгө кирип, Google форманы толтургула, шилтеме менен өткүлө, толтургула. Биз деген ушул бизнес пландарды жазабыз да, керек болсо, кредит алам десеңер, инвестор табам десеңер, же болбосо кандайдыр бир мындай өзүмдүн ишкерлигимди ириттеп коем, ириттегим келип атат башымда десеңер, ушул кайрылсаңар болот. Биз деген ушул 2014 жылдан бери иштеп жатабыз. Көп мындай жыйынтыктар чыккан да ишибизден.